Ала Баш айылындагы 225 орундуу мектептин курулушу 2021-жылы башталган. Бирок каражат маселесинен улам курулушу токтоп, 2 жылдан соң кайрадан иш жанданды. Учурда мектептин биринчи кабаты бүтүп, экинчи кабатын көтөрүүгө даярдыктар жүрүүдө. 2021-жылы 6-июнда ушул мектептин фундаментине капсула салып, 23-жылдын март айынан бери ушу биринчи этажы коюлуп, былтыр жайы менен декабрь айына чейин биринчи этажынын кирпичтери коюлуп, анан суук болгондугуна байланыштуу токтоп калды эле. Анан быйыл ушу жаз менен кайра иш уланып, сейсмопоястары куюлуп, мына плиталары жаткырылып, анан капталында замок деп коет экен, мына замогун куюп, арматурасын орнотуп куюп, иштер акырындан болсо да жүрүп атат. Ала Баш айылындагы эски мектеп мындан 63 жыл мурун пайдаланууга берилген. Айыл эли ашар жолу менен курган билим уясы 2017-жылы жараксыз деп табылган. Учурда окуучулар дал ушул кооптуу деп эсептелген мектепте билим алышууда. Класстарыбыз тар, кичирээк, кышкысын суук болот. Ушундай көйгөйлөрүбүз бар болуп атат. Жаңы мектебибиз эртерээк бүтүп ишке кирип калса, балдар үчүн дагы кооптуу болбой, мугалимдер үчүн дагы жылуулук бардык жагынан жакшы болот эле. Муса Кидибаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебине коңшу айылдардан дагы балдар келип билим алышат. Жыл санап окуучулардын саны арткандыктан 150 орундуу эски мектепте окуу бөлмөлөр тартыштык жаратып келген. Канча жылдан бери күтүп жүрдүк эле ушул айылдагылар баары сонун болуп атат, Кудай буйрса. Ушу бийлик башындагыларга рахмат. Алыскы айылдарга чейин жакшы ушундай кам көрүп атышат. Ушул жактан Кудай буйрса келечекте балдарыбыз жакшы чоң өсүп, чоңоюп, жакшы жетишкендиктерге жетишет. 2 кабаттуу заманбап мектептин жалпы сметалык баасы 65 миллион сомду түзөт. Окуучулардын сапаттуу билим алуусуна толук шарт түзүлүп, жакынкы айлары ишке берүү мерчемделүүдө. Эске салсак, былтыр облус аймагында жалпы 12 мектеп курулуп ишке берилсе, учурда 4 мектептин курулушу жүрүүдө. Ал эми каражат республикалык бюджеттен бөлүнүүдө. Миргүл Жеңишева, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Тоң району.